ачкычтарын тапшырып коеюн буюрса. Биз 2021-жылдан баштап 108 техника тапшырдык бүгүнкүгө чейин. Бүгүн 10 техника тапшырып атабыз Кыргыз көмүргө. Ошону менен 118 техника алдык да Кыргыз көмүргө. Бул мындай айтканда мындай кредит мындай маселеси эмес. Бул международный грант эмес, же болбосо жана донорлордун кредити эмес. Бул өзүнүн эсебинен алып атышат да Кыргыз көмүр бүгүнкү күндө. Азыр эми жылдан жылга пайда менен чыгып атат. Мына 2024-жылы бир 200 миллиондун ашыгыраак пайда менен чыгып атат. Азыр эсептеп атышат. Кудай буюрса точный цифрасын жакын арада чыгат да. Жыл эмне себептен бул пайдага чыгып атат. Мына мурун убыткадагы эле мекеме болчу да. Азыр бүгүнкү күндө бул Кара Кече көмүргени, Ак Улак көмүргени жана башка 17 лицензия Минприродадон алып берди. Садыр Нуркожоевич ошо 17 лицензияны иштетип, анан Кыргыз көмүрү эле экспорт кыла алат көмүрдүчү. Анткени мурун ар кандай менчик компаниялар экспортточу, бул Өзбекстанга экспорт менен машина менен чыгып кетчү, Тажикстанга чыгып кетчү. Мындайча айтканда бүгүнкү күндө ошол экспортту только Кыргыз көмүр кыла алат да, мамлекеттик ишкана. Ошонун баары мындайча айтканда мамлекетке киреше, бул кошумча налог, мындайча айтканда жумуш орундар ошону камсыз кылып атат да. Бул 615 миллион сомдун ашыгыраак акчага сатып алынды. Бүгүнкү сатып алынып аткан техника 10 техника 36 миллион 800 миң тегерегинде. Өзүңөр көрүп атасыңар, могу техниканын баары тең. Азыр могу 4 машина бул биздин Кыргызстандан чыгып аткан машиналар. Ошону уже бир колдонууга алып атабыз да. Мындайча айтканда өзүнүн филиалда Түштүктө филиалы бар, Балыкчыда филиал, Кара Кечеде ошол филиалдын дарга берип атабыз да. А могу вахтовканы азыр айтып атат, мындайча айтканда Урал деген машинени булар арендага алышчу да. Азыр мына өзүнүн машинеси менен Кудай буйрса 32 орундук машина экен. Биздин эмелер, кызматкерлер вахта менен иштетишет да. Ошолорду ташыганга, айылдан кеңге чейин ташыганга. А могу суу чачкан машинени болсо булар өзлөрү мындай самодельный кылып алып, бочканы илип алып, ошо менен суу чачты. Ошол Байзак айылынан эмеге чейин, Кара Кечеге чейин таш жолда ошону чаңдатпагыла деп ошол элден, Жумгал районунун элинен сунуштар түшкөн. Ошону жолду мындайча айтканда жай мезгилинде баягы чаңды жоготуп, суу менен чачып турганга 2 машина. А муну дагы арендага алып жүрүшкөндө ошону жана самодельный машинеси же арендага алчу да. Эми бул өзү 1,5 жылда өзүн өзү актайт. А тиги 2 погрузчик болсо, бул жана Балыкчыда Кара Кечеден көмүр келип Балыкчыга түшөт, анан Балыкчыдан вагонго жүктөйт да. Ошол вагонго жүктөгөн ал дагы арендада болчу. Азыр эми өзүнүн техникасы менен иштешет да. Бул деле өзүн 1-2 жылдын ичинде актап коет.